жүгіріп кетіп, бұлардан хабар алып кетем. Ошентип баккан балдарым ошентип мага душман болду. Жалал-Абад шаарына караштуу Тайгараев аймагынын 71 жаштагы тургуну Бурул Бекташева буга чейин балдарынан кордук көрүп өз үйүндө өгөйлөнгөнүн билдирген. Акыры сотко кайрылып, балдарынан үйүн өзүнө өткөрүп алууга аргасыз болгон. Учурда ал мамлекет берчү пенсия менен ошол үйүндө күн кечирүүдө. Бирок жашы улгайып, алган пенсиясы да аз болгондуктан балдарынан алимент өндүрүү боюнча шаардык прокуратурага арыз жазган. Үй бүлө кодексинин 92 беренеси негизинде так көрсөтүлгөн. Бойго жеткен балдар ата-энесине жардам берүүгө, кам көргөнгө милдеттүү деп көрсөтүлгөн. Ал эми алимент өндүрүү жагы сот тарабынан өндүрүлөт деп көрсөткөндүктөн биз ошол 71 жаштагы кембирдин кызыкчылыгын, анын укугун коргоп, биз сотко доо арыз менен кайрылып атабыз. Бойго жеткен балдарынан 4 баласы бар экен, 4 балдарынан алимент өндүрүү боюнча. Эми Бекташеванын доо арызын Жалал шаардык соты 2-апрелде карайт. Ага чейин социалдык коргоо кызматкерлери Бурул эненин абалынан кабар алып, зарыл болгон жардамдарын берип турмакчы. Мисалы үчүн үй шартында дары менен алып келип берүү, эже бүгүнкү күнү өзү басып, өзү туруп жүргөн үчүн андай деле талап кылынган жок. Биз социалдык жактан кандай жардам керек болсо, документ кылуу, мисалы үчүн документ иштерине жардам бериш мүмкүн. Атайын бир социалдык кызматкерди бекитип бергенбиз. Бүгүнкү күндө ошол эже күндө кабар алып, кандайдыр бир терс көрүнүштөр болбой атабы, бизге ушундай маалыматтарды топтоп келип берүүдө да. Ал эми Бурул Бекташеванын балдарынын бирине байланышканыбызда алимент туурасында кабары жок экенин билдирди. Бирок жагдай боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Алар буга чейин айылдагы мешитте жыйын өткөрүп, аксакалдар менен туугандары эне балдарды элдештирүүгө аракет жасашкан. Анткени менен андан эч кандай майнап чыккан эмес. Bana uyatmaz, termine olunca beni de salgıla bile var. Koyalım, kurulan da gibi. Çok kötüyüm ben. Özünüz yetmez mi? Özüm yetmiyor. Geçirip çıkacak mı oğlan? Geçirip koyun. Bir ne yaptırdı? Koyacağım. Barvattırma, barvattırma oğlan. Barvattırma. Koçada durdun mu? Barvattırma, koy, geçirip koy, burul. Anday deve. Адатта эки ажырым жолго түшүп, балдарын энесине таштап кеткен ата алимент төлөгөн учурлар көп эле катталат. Ал эми жашы улгайган ата-энесин кароосуз таштаган үчүн балдары алимент төлөгөн учур Жалал-Абад облусунда жакынкы жылдары бир да жолу катталган эмес. Кабылбек Үчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал-Абад облусу.